Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Онгбак тасмасын андан ары улап 3-чү бөлүмүн кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле каарманыбыз Тиянды Ratchasena өтө катуу кыйноого алып жатканын билебиз. Ratchasenанын буйругу менен адаттагыдай эле ага суу чачып ойготушат да, таңылып турган жеринен бошотуп бир канча аскерлер таяк менен чапкылап кыйнай башташат. Албетте Тияндагы жөн турбай коргонуунун аракетин көрүп, ал жоокерлер менен мушташып бир тобун өлтүргөнгө жетишет. Бирок аягында кайра эле Ratchasenанын түгөнбөгөн жоокерлерине багынууга аргасыз болот. Ушундан кийин Ratchasena Тияндын сөөктөрүн сындыргыла деп буйрук берип, Тиян болсо сыздап тозокко түшүп калгандай болуп жатты. Кийинки көрүнүштө ошол аймактардагы кыштактарда бир оору чыгып кетип, көпчүлүк элдер ошол ооруга кабылышып ооруй башташкан болчу. Бирок көпчүлүк элдердин айтымы боюнча бул жөн гана оору эмес, кара дуба каргыш деп болжомолдоп жатышат. Баягы бий устаты Буа деген адам өзүнүн касиеттерин колдонуп, бул чындап эле кара дубанын таасири экенин аныктайт да. Элге тийип жаткан бул каргыштын мизин кайтаруу үчүн ошол кара дуба менен күрөшмөкчү болуп, чачын кырдырып, манакка айланып каардуу күчтөрдөн элди коргой баштады. Ал эми шаар башчысы болуп такка отурган Ratchasena дагы күн өткөн сайын өтө бир жаман түштөрдү көрүп, кээде өңү менен түшүн айырмалай албай кыйналып баштаган эле. Көрсө ал мурунку шаар башчыны ууландырып өлтүрүп, өзү такка отурмакчы болгондо, мурунку шаар башчы Ratchasenаны каргап, ажалың келгенче кыйналып жүрүп өл дегендей сөздөрдү айткан экен. Эми ошол мурунку шаар башчынын айткан каргышы ар күн сайын түшүнө кирип чочута бере турган болуп калды. Бир жолу түндө дагы ал ошентип түшүнөн чочуп ойгонуп кетсе эле, сарайдын айланасында салгылаш жүрүп жаткан болот. Сыягы белгисиз жоокерлер Тиянды куткарып кетүү үчүн келишкен окшойт. Бирок ушул учурда ал жерге Карга Арбак деген адам келет да, Тиянды куткарууга келген адамдарды бат эле арыдан бери жайлап салат. Анын жөндөмүн көргөн Ratchasena Карга Арбакка: "Мен сен сурагандын баардыгын берем" деп ага алтынды ыргытып, "Сен менин жанымда жанжоокөр болуп жүрбөйсүңбү" десе, Карга Арбак Ratchasenага "Мага алтындын да башканын да эч нерсенин кереги жок" деп айтып, "Тескерисинче мен сага жардам бере алам. Сени каргап кеткен мурунку шаар башчысынын каргышын сенден алып сала алам" деп айтып, анан да сенин тынч уктай албай жатканыңдын дагы бир себеби Тиянды жөн эле кармап жүрө бербей аны өлтүрүшүң керек деп айтат. Ratchasena болсо анын сөздөрүнө ишенип калат да, эртеси күнү дароо эле Тияндын башын кыйдырмакчы болот. Качан гана баш кесерлер ишти аткаралы деп калганда, ал жерге бир атчан чаап келет да, улуу хандыктан кабар алып келгенин айтып, сыягы жогору жактагы хандыкка Тиян жөнүндө маалымат жеткен байтур. Алардын буйругу боюнча Тиянга ырайым көрсөтүлүп, аны бошотууну талап кылышыптыр. Аны укканда Ratchasena айласыдан макул болуп, кабарды алып келген бир топ жоокерлер Тиянды алып кыштакчага жөнөп кетишет. Бирок Ratchasena жөн эле отуруп калбай, өтө ачуусу келип, алардын артынан кыштакчага барып, Тиянды тындым кылып салгыла деп бир канча жоокерлерин жөнөтөт. Ошол замат анын көзүнө кайра эле бир нерселер көрүнө баштап, өзүнүн жоокерлери аны өлтүргөнү келе жаткандай сезилип кетет. Дароо эле кылычты алып жоокерлеринин бирин мууздап салып, андан соң гана эсине келип эмне болуп кеткенин түшүнбөй туруп калат. Ал эми жанагы жоокерлер Тиянды кыштакчага алып келип, дээрлик өлүк адамдай эле болуп калган Тиянды дарылоонун амалын ойлоп башташат. Дал ошол жерден Пим Тиянды көрөт да, анын жанынан чыкпай карамакчы болуп жатканда, Ratchasena'нын жөнөткөн жоокерлери бат эле жетип келип кол сала башташат. Улуу хандыктын жоокерлери менен кара бет капчан жоокерлердин салгылашы башталып, акырында Ratchasena жөнөткөн кара кийимчен жоокерлердин баардыгы көз жумуп, бирок улуу хандык жөнөткөн жоокерлердин дагы бири калбай мерт болот. Медитациядан кайтып келген монах Буа Тиянды кайрадан күчүнө келтирүүнүн аракетин көрүп, ар кандай дары чөптөрдүн жана башка нерселердин жардамы менен дарылоону баштап, анан да бүткүл кыштактагы элдерден Тияндын айыгып кетүүсүн Кудайдан тилеңгиле деп суранат. Убакыттын өтүшү менен алар Будда Онгбактын айкелин дагы жазап чыгышат. Пим дагы ар дайым күнү түнү дебей Тияндын жанданып кетүүсүн тиленип жатты. Акыры жакшы жаңылык болуп, Тияндын денесине жан киргендей болуп, бирок анын денесинин көптөгөн сөөктөрү сынгандыктан бутуна тура албай, манжалары дагы тырышып жазылбай калыптыр. Мындай көрүнүштөн кийин Тиян "Менин көрөр күнүм бүткөн турбайбы" деп таң ата электе асканын кырына барып секирип өлмөкчү болуп калат. Бирок устат Буа аны артынан келип токтотуп, бир топ мотивациялык сөздөрдү айтат да, соңунда күндүн чыгышын мисал кылып, түн канчалык караңгы жана узак болбосун, акыры баары бир күн чыгып жарыктык келет деп айтат.
Ошондон кийин ойлонуп калган Тиан таягын таянып алып токойго кетип калат. Ал токойдогу эски храмга барат да күн санап өзүнүн денесин калыбына келтирүү менен алек боло баштайт. Бир нече күндөрдөн кийин гана Тиан колу бутун чоюп жатып, бүгүлүп калган манжаларын түзөп бутуна турууга мүмкүн болот. Акыры ал Пимге келип, Пим Тиандын бутуна туруп келгенин көрүп абдан сүйүнүп, Пим Тианга ар дайым ал үчүн Кудайдан тиленгендигин айтат. Аны укканда Тиан дагы сүйүнүп, экөө бирге Пимдин бийи аркылуу денелерин чыңдай башташат. Бийлеп бүтүшкөндөн кийин экөөнүн бири-бирине болгон сезимдерин көрсөк болот. Кийинчерээк Тиан устат Буадан дагы бир өтө таасирдүү сөздөрдү угат да кайрадан кыштактан алыстап кетип, тоо койнунда медитация кылып, бий менен согуш өнөрүн айкалыштырып, мурункуга караганда өзгөчөлөнүп машыга баштады. Кийинки көрүнүштө Ratchasena баягы карга арбакка келгенин көрөбүз. Көрсө ал өзүндөгү каргычты алдырып салайын деп келген экен. Ал аскерлерин сыртта калтырып, өзү карга арбактын ичине кирип барганда, карга арбак деген адам өзүнүн чыныгы жүзүн ачып, көрсө жанагы каргыч тийген орну ушул адам жүргүзүп жаткан болот. Анан да Ratchasena'нын кыйналып жүргөнү дагы ушул карга арбактын кара күчтөрүнүн таасиринен болгону белгилүү болуп, карга арбактын негизги максаты Ratchasena'ны өлтүрүп, шаар башчысына айланып тактыга отургусу келет экен. Ratchasena карга арбактын мындай оюн билип түшүнөт да дароо эле сыртка качып чыгат. Дароо эле карга арбакты өлтүрүү үчүн жоокерлерин жөнөтүп, бирок ошол жерден карга арбактагы өзүнүн өзгөчө согуштук өнөрүн көрсөтүп, Ratchasena'нын жоокерлерин чекеден эле мерт кыла баштайт. Бир топ кармаштан кийин Ratchasena'нын бир да жоокери калбай калып, жалгыз калган Ratchasena карга арбакты жаа менен атып өлтүрөйүн деп жатса, карга арбак тездик менен биринчи болуп жетип келет да бир көз ирмемде эле Ratchasena'нын башын кыйып салат. Ошентип карга арбак таажыны кийип, тактыга жетип барып, бир заматта эле бүтүндөй шаарды колго алып, бийлик жүргүзүп отуруп калат. Эми анын бир гана душманы калгандыктан Тианды өлтүртүү үчүн жоокерлерин жөнөтөт. Тиан дагы эле тоодо өзү жалгыз жүргөндө жөнөтүлгөн жоокерлер акыры аны таап келишет да кол сала башташат. Бирок Тиан бир нече жоокерди оңой эле жеңип салат да тезинен жүрүп отуруп кыштакка жетип келсе, жөнөтүлгөн жоокерлер эч ак эле кыштактын гүлүн көккө сапырып койгон болот. Ошол жерден Тиандын көзүнө жаш келе баштап, дагы да жөнөтүлгөн аскерлер келе баштагандыктан өтө ачуусу келип, ар бир аскерди кайрат тургус кылып, катуу соккуларды өткөрүп жатты. Кыштакчадагы курман болгондорго кайгырып, кийинчерээк устат Буага жолугат. Буа болсо Тианга өзүнүн таягын берип, бул таяк касиеттүү деп айтып, мунун жардамы менен сен кара күчтү сөзсүз түрдө жеңесиң. Жана албетте биздин шаарчага эч кандай кара күчсүз жана зулумсуз жаркыраган заманды алып келесиң деп узатат. Ошентип Тиан шаарга келгенде, Пимди жана башка кыштактагы элдерди бул жака алып келип кулчулукка иштетип жатышкан болот. Карга арбак болсо өзүнүн кара күчтөрүн көбөйтүү үчүнбү айтор, пилдерди өлтүртүп канын ичип жатыптыр. Тиан карга арбакты өлтүрүү үчүн келгенде, күн тутулуп, жердин баары капкараңгы болуп калат. Таяктын касиети Тианга жардамын бергендей болуп, алдыда болуп өтө турчу нерселер Тиандын көз алдына тартылып кетет. Ошондуктан ал кээ бир нерселерди билип алганга мүмкүн болуп, карга арбакты өлтүрүү үчүн башкача жол менен аттанат. Ал таякты жерге сайганда күндүн тутулуусу аяктап, жаркырап күн чыгары менен эле карга арбактын кара күчтөрү кете баштагандай болду. Ошентип акыры Тиан карга арбакка жетип келет да экөөнүн көптөн күткөн урушу башталат. Карга арбак Тианга өзүнүн болгон күчү менен каарын көргөзгөнгө аракет кылып, Тиан болсо анын соккуларын жөп-жөнөкөй гана тосуп, бий менен согуш өнөрүн айкалыштырып алгандыктан эч кандай агрессияга алдырбай өзүн башкарып жатты. Кайсы бир учурда карга арбак өзүнүн найзасын укмуштуудай тездик менен Тианга ыргытканда, Тиан найзанын мизинен колу менен тосуп калууга мүмкүн болот. Карга арбак андан ары да токтобостон чабуулду уланта берип, бир топ кармаштан кийин анын күчү өтө эле алсырап баштап, Тиан болсо өз милдетин аткарып карга арбакты өлтүрүп сынат. Ошентип шаар кара күчтөрдөн жана зулумдан толук бошотулуп, кулдардын баардыгы бошотулуп, жаркын заман келери күтүлүп турду. Баягы элдер өз кыштактарына кайтып келишип, тиричиликтерин андан ары улай башташат. Ошентип чоң сыноону жеңип чыккан каарманыбыз Пим менен бирге калып, бири-бирине болгон тунук сезимдери менен жашоонун бактылуу көз ирмемдерин өткөрө башташты. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.